туура көрдүк. Жалпыңыздарга салам. Менин атым Толгонай. Биз Польшада жашаганыбызга 6 жыл болду. Үй бүлөм менен жашайм, азыркы учурда окуйм. Негизи мен Инстаграмда да баракча алып барам. Ал жакта Польша тууралуу көптөгөн маалыматтарды жазып, Польшанын жашоосун чагылдырып турам. Ошол жактан абдан көп суроолор келет. Польшага кантип барсак болот? Польшада жашоо кандай? Жумуш барбы? Жумуш тапса болобу? Дегеле абдан көп суроолор бар. Пост жазам ал суроолорго жооп берип, бирок ошондо деле көп адамдар сурай берет. Анан мен кийинки күндөрү байкашымча сүйлөө аркылуу маалыматты көбүрөөк кабыл алып, адамдар көбүрөөк жактырып жатат. Ошондуктан дагы көп адамдарга жардам болсун деп, маалымат жакшыраак жетсин деп сүйлөө аркылуу YouTube'дан канал ачып, ушул каналды алып барууну туура көрдүк. Бул каналда Польшадагы жашоону чагылдырып, сиздерге Польшаны жакындатып, жана Польшадагы Польшага келген кыргыздарга керектүү маалыматтар менен бөлүшүп турууну туура көрдүк. Анткени негизи эле кыргыз тилинде Польша тууралуу маалымат издесе эч нерсе чыкпайт. Ошондуктан бул дагы кандайдыр бир деңгээлде салым катары болсун деп туура көрдүк. Жардам катары болот көптөгөн кыргыздарга. Анда эмесе ошол Инстаграмдан эң көп келген суроо Польшага кантип барам? Ошол суроого жооп болсун бул биринчи видео, андан кеттик, анда айтып берейин. Биринчи эле Польшага кантип барам деген суроого мен мындайча жооп бермекмин. Сиз Польшага окуу аркылуу же жумуш аркылуу келгениңиз мындай жеңилирээк болот депчи. Эң жеңили албетте окуу. Анда биринчи окуу тууралуу айтып берейин. Польшада кантип окуса болот? Кандай жолдор менен Польшага тапшыра аласыз? Көп адамдар ойлойт болуш керек, чет жака окууга тапшыруу абдан кыйын, кол жеткис, ал үчүн абдан көптөгөн каражат керек, жана тааныш керек, дагы башка нерселерди ойлошу мүмкүн да. Бирок чындап келгенде азыр интернет болгондон кийин бүт нерсе өзүбүздүн каалообуздан көз каранды. Эң башкысы абдан күчтүү каалоо керек. Каалоо керек болсо бардык нерсени өзүбүз жасай алабыз. Анткени эгерде сизде интернет болсо, азыр ар бир адамда интернет бар, ошол өзүңүз каалаган университеттин баракчасына кирип, сайтына кирип, керектүү маалыматтарды бүт баарын бекер алсаңыз болот. Эч ким ал үчүн сизге акча төлөө же мен бул маалыматты берсең акча берем деген эч кандай нерсе жок. Жөн гана өзүңүздөн гана көз каранды. Сиз убактыңызды бөлүп, ошол маалыматтарды алып, анан кайсы окууга тапшырасыз, чечим чыгаргандан кийин ошол эле сайтта ар бир направленияга, ар бир окуу жайдын өзүнүн бир требованиялары, ошолор бүт жазылган болот. Анан ошол документтерди баарын чогулткандан кийин интернет аркылуу ошол документтерди полный жөнөтөсүз ошол университетке. Жөнөткөндөн кийин сизди кабыл алдык деген документ жөнөтүшөт университетке. Алар дагы бүт баары эле онлайн аркылуу болот. Интернет аркылуу эч кандай Польшага келип каражат кетирип, кыйналып кереги жок. Бүт баары бекер интернет аркылуу болот. Анан ал кагазды алгандан кийин, окууга өттү деген кагазды алгандан кийин, сиз ошол кагазды алып, анан посольствого же консульствого барып, визага тапшырасыз. Албетте бир гана окууга өттү деген документ жетишсиз. Ошол консульствонун баракчасына кирсеңиз, бардык перечень документов жазылуу болот, кандай виза алыш үчүн эмне документтер керек. Ошол документтерди кошуп коесуз дагы, барып виза сурайсыз, виза сураганда берет, виза бергенден кийин анан келип окуй бересиз. Бул жерде бир гана кичине кыйынчылык болушу мүмкүн. Анткени Польшада орус тили колдонулбайт. Ошондуктан англис же поляк тилин билиш керек. Англис же поляк тилин билет деген сертификат талап кылынат. Эгер ошол сертификатыңыз болсо,
анда эч кандай тоскоолдук жок эле, сиз келип Польшага окуй аласыз. Анан контракттары кандай болот, Польшадагы студенттин жашоосу кандай артыкчылыктары бар Польшада окуса, кандай кемчиликтери бар, алар тууралуу дагы келечекте буйруса видео тартабыз, ал тууралуу видеолорду келечекте көрөсүз. Ошондуктан каналга жазылып колдоп турсаңыз абдан бизге чоң мотивация болот дагы кийинки келечекте көптөгөн видео тартканга. Ал эми экинчи, жумушка кантип келсе болот. Жумушка келүү үчүн эң эле биринчи керектелүүчү документ бул жумушка чакыруу кагазы. Ошол жумушка чакыруу кагазы сиздин колуңузда болсо, ошол кагаз менен жанагы эле айтып кеткендей консульство, посольствого барасыз дагы, визага тапшырасыз. Албетте бир гана ошол чакыруу кагазы аздык кылат, өзүңүз тууралуу дагы бир канча башка документтерди сурайт. Алардын баарын топтоп туруп ошол визага тапшырып, анан виза аласыз. Ал чакыруу кагазын ким жасайт? Сизге жумуш берем деген фирма, адам, ким сизге жумуш бере алат, ошол адам жасайт. Сиз ал адамды каяктан табасыз, же фирманы? Ал фирманы табыш үчүн сиз өзүңүз аракет кылып интернет аркылуу тапсаңыз болот. Эгерде тилди жакшы билип, өзүңүзгө ишенген адам болуп, мен ушул нерсени аткара алам деп ишенсеңиз, анда Facebook'та жана башка социалдык тармактарда группалар көп болот. Ошо жумуш сунуштаган, же болбосо поляктардын деле бир канча сайттары бар, ошол сайттардан жумуш издесе болот. Мен ошол сайттардын баарын тизмесин алдына жазып коем. Сиз баарын көрүп, өзүңүз бир сыра карап чыксаңыз болот. Анан ал сайттардан ошол жумуш берем деген адамды, фирманы тапкандан кийин, анан сиз айтасыз, мен Кыргызстандамын, мага виза алыш үчүн чакыруу кагазы керек деп. Анан ал адамдар өзүлөрү билет, бүт керектүү документтерди даярдап берет. Эгерде жок, интернет аркылуу жумуш табыш кыйыныраак, мен ал нерсеге даяр эмесмин десеңиз, бирок Польшага иштегиңиз келсе, анда Бишкектеги ортомчу фирмаларга кайрылсаңыз болот. Ортомчу фирмалар албетте ал өзүлөрүнүн ортомчу болуп жаткан үчүн каражат сурайт. Ал туура эле төлөп бериш керек, анткени алар көп жумушту сиз үчүн аткарып берет. Алар биринчиден ошо бүт керектүү документтерди сизге чогултуп берет, жумуш ордун таап берет, визаны жасаганга, визаны алыш үчүн кантип туура документтерди толтуруш керек, ошолордун баарын сизге көргөзүп берет. Ошондуктан сизге абдан жеңил болот да. Өз алдынча жумуш издегенден көрө ортомчу фирмалар менен келсеңиз, албетте жеңил болот. Бир гана минусу ошо каражатыңыз кетип калат. Анан ошентип эле жумуш тапкандан кийин, чакыруу кагазын алгандан кийин визага подавать этесиз, виза сурайсыз, виза алгандан кийин анан Польшага келип иштей бересиз. Кээ бир адамдар сурайт да, мен ошо Польшага барып эле жумуш тапсам болбойбу депчи. Андай болбойт. Анткени мисалы Казакстан же Россияга биз виза жок эле кетип, анан барып ошол жактан жумуш издеп, жумуш таап алабыз. Тилекке каршы Польшада андай эмес. Польшага кирүү үчүн сөзсүз түрдө виза талап кылынат. Ал виза ошо жумушка болобу, окууга болобу же башка виза болобу, иши кылып сөзсүз түрдө виза болуш керек. Визаны алгандан кийин гана сиз Польшага кирүүгө уруксат аласыз. Анан Польшага келгенден кийин анан жумуш издей берсеңиз болот албетте. Бирок ошо биринчи виза алыш үчүн сизге основание керек. Эмне үчүн сиз Польшага келгени жатасыз? Бул жакта эмне жумуш аткарасыз? Канча убакыт болосуз? Ушундай сыяктуу маалыматтар абдан керек болот виза алыш үчүн. Ошол бүгүнкү видеодо бөлүшкүм келген маалыматтар ушулар болду. Эгерде бул маалыматтар сизге пайдалуу болсо, лайк басып, пикир жазып, колдоп, бөлүшүп коюңузду суранам. Анткени дагы бир жолу кайталап кетейин, бул бизге чоң мотивация болот. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолорду тартканга. Ошол кийинки видеолордон көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Буйруса алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот.